Жогорку кеңеш 10 январга белгиленген кезексиз президенттик шайлоо менен бирге мамлекеттик башкаруу формасы боюнча референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Парламенттин 9 декабрдагы жыйынында вице-спикер Мирлан Бакиров 62 депутат каттоодон өткөнүн билдирди. Талкуу учурунда Өмүрбек Текебаев, Дастан Бекешев, Наталья Никитенко, Альфия Самигуллина, Рыскелди Момбеков референдум тууралуу мыйзамга каршы пикирин билдиришти. Текебаев тарыхта мындай болгон эмес жана бир канча бузуулар менен бул мыйзам өттү дейт. Мына биз референдумду дайындоо боюнча мыйзамды кабыл алдык. Бул мыйзам өткөн жок, мен санап турдум. Процедураларды бузуу жолу менен кетти. Зордук менен референдумга салып койгон күндө дагы бул мыйзамды кийин референдумдун жыйынтыгын мыйзамсыз деп аткарбай койгонго толук негиз бар. Эмне үчүн? Бул мыйзам бюджеттен чыгымдарды талап кылат. 80-чи Конституциянын статьясы боюнча мындай мыйзам өкмөттөн тыянак. Или финанслоо каражатын таап өкмөттүн макулдугу берилгенден кийин гана каралышы керек. Андай кагаз эч кимге азыр мага көргөзө албайсыңар. Сурап да койгонубуз жок. Парламенттик же президенттик башкарууну аныктоо үчүн референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров иштеп чыккан. Ал долбоорду тиешелүү комитеттин корутундусунан кийин сессияга сунуштаганын маалымдаган. Бүгүн жыйында мыйзам долбоорду сынга алган депутат Рыскелди Момбеков биздин бардык иш-аракеттерибиз мыйзамга каршы, мойнуңуздан байлаган итке айландык деп нааразы пикирин билдирди. Сиз айтып атпайсызбы, мыйзам жолу менен кетип баратабыз. Эми бул мыйзамдын автору ким экенин жакшы билебиз да. Качан кайсы жерден капталдан чыгарганын жакшы билебиз да. Эми бирөөдүн тыштап кеткен аялын боентуп соентуп тойго ешип барат, могу менин аялым десе эл ишенеби? Эч ким ишенбейт да. Бул мыйзамга корутундун эми берип атат азыр. Бул кандай мыйзам? Басым менен кабыл алынган мыйзам, бул бачым кабыл алган мыйзам, бул башына моюнуна байлаган иткеле окшош да. Эми биз бардык мыйзамды буздук. Сунуш, коя туруңуз, мен 2 минутка сурадым. Рыскелдинович. Какшып калган кадырыбызды кайтыш кылып кабырга салып атпайсызбы? Ал эми Жогорку кеңештин алдына референдум өткөрүүгө каршы митингге чыккан жарандык активисттер 6-чакырылыштагы парламенттин тарап кетишин талап кылышты. Акцияга чыккандар азыркы парламентте олтурган эл өкүлдөрүн эч кандай мыйзам кабыл алууга жана кароого укуктары жок экенин айтышат. Parlament karasın. Çimkirikler gelmeli. Bunday депутаттар gereği yok bize. Ülkeni oynamam депутаттар gereği yok. Çimkirikler karasın. Жарандык активисттер мамлекеттик башкаруу формасын өзгөртүү жөнүндө референдум өткөрүүгө каршылыгын билдирип, жекшемби сайын пикет митинг жүрүш уюштуруп келатышат. Алар өлкөдө авторитардык башкаруу диктатура орнойт деп кооптонушууда. Укук коргоочу Динара Ошурахунова референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун 6-чакырылыштын депутаттар кабыл алууга укугуда мыйзамда жол бербейт деп сынга алды. Алар мурда бүтпөй калган мыйзамдарды караганга гана акылуу дейт. Булар деген только эле баягы уходящий принцип менен булар деген только жөн эле отуруп баягы эң эски баягы чечимдерди аягына чейин кетирип бюджет кабыл алып эң негизги мындай суроолорду эле чечкенге азыр ошондой укугу бар да. Атайын жаңы бир конституцияны өзгөртөбүз, бийликти өзгөртөбүз, формаларды өзгөртөбүз дегенде мындай функциялар буларга деген берилбейт. Бүгүн 9 декабрдагы жалпы отурумунда Жогорку кеңеш 2021-жылдын 10 январында мамлекеттик башкарууну формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Долбоорго каршы чыккан депутаттар Наталья Никитенко, Өмүрбек Текебаев, Рыскелди Момбеков, Дастан Бекешев, Евгения Строкова референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорго каршы добуш берди. Ал эми бүгүнкү акцияга чыккан жарандык коомдун өкүлдөрү эртең парламенттин алдына келип кайрадан мыйзам долбоорго каршы пикет уланаарын айтышты.